Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Курсан Асанов камакка алынды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов камакка алынды. Бул тууралуу Говорит ТВга анын адвокаты тастыктады. Анын айтымында ал бүгүн ийимде сурактан соң кармалган. Курсан Асанов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 309 беренеси боюнча айып тагылган. Ал 2020 жылдагы октябрь окуялары тууралуу суракка чакыртылган. Ал кылмыш ишинин материалдары менен таанышат. Эске салсак, Асановго карата 3 кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура 2020 жылдын февраль айында билдирген. Биринчиси боюнча ИИМдин 2 кызматкерин өзүнө мыйзамсыз жол менен жеке иштери үчүн жардамчы жана жан сакчы кылып тайындап алгандыктан мамлекетке 793 миң сом зыян келтирилген деп күнөө коюлууда. Экинчиси боюнча Асанов өзү жана өкүл баласы Турсунбек Бейшенбеков мурдагы вице-премьер Разаковду өтө оор кылмыштарга айыптаган жалган маалыматтарды таратууга айыпталууда. Үчүнчү иш 2019 жылдагы Кой Таш окуясына байланыштуу. Ал боюнча Асановго тергөө үчүн маанилүү далилдерди жашырып, кийин аларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерине өткөрүп берген деген негиздеги айып коюлган. Бишкектин 1-май райондук соту буларды бир ишке бириктирип чогуу карап жатат. Быйыл январь айында Асановго имаратты жана мекемени басып алуу деген берене боюнча да айып тагылган. Асанов азыр үй камагында болчу. Булак Говорит ТВ. Бабанов мушук чычкан ойноп, бир Москвага жашынып, бир Бишкекте жүргөнү менен КТРКны анын кол балдары билет. Бабановдун Бишкек муштумун түйүп койсо, Кремльге жашына калганынын сыры Кыргызга тиешелүү экенди Орусияга берип, анын башына КТРКнын байкоочу кеңешинде жүргөн Кубат Болоткановду коюп койгон. Орусия президенти Путиндин жер үй боюнча президент Жапаров менен онлайн конференция өткөргөнү бар. Кубат мырзанын Кыргызстанга деле жеке таарынычы жок, бирок Бабанов айбиси коюп койгон соң бул ишти аткарышы керек. Жогорку кеңештин жыйынында КТРКнын байкоочу кеңешинин отчету каралып жатканда депутаттар байкоочу кеңештин төрагасы Кубат Болоткановду сындап, кеңештин курамын кайрадан түзүү боюнча сунуш айтты. Анда Кубат Болотканов: мени жогорку кеңештин жалгыз депутаты шайлаган эмес. Мен жогорку кеңештин 114 депутатынын колдоосун алгам. Сиз байкоочу кеңештин курамын кетирип, жаңысын алып келели десеңиз, сиздин укугуңуз. Жалгыз депутаттын сунушу менен жумушту жыйыштырып кете албайм, деди депутат. Сизди 114 депутат шайлаптыр. Азыр канчасы каршы чыгаарын депутаттар өздөрү чечет. Эл шайлаган депутат катары өзүмдүн оюмду айтып жатам. Эртең келбейм деп айттыңыз, ошон үчүн ушул суроону көтөрүп жатат, дейт ал. Эртең келе албасам, келе албайм деп айтам да, мен бул жерге 5 жолу келдим, деди Кубат Болотканов. Эртең абайсы Бабанов мойнуна зарыл иш жүктөп жатса кантип келет? Москва жер үй алтын кенинде жергиликтүү тургундар өз нааразычылыгын билдиришип, бул алтын кенин жаап 30 жылга мораторий киргизүүнү талап кылып жатышат. Бул элдин ыйы, жүрөгүнүн атырылып чыккан кыйкырыгы экени белгилүү. Бирок алардын сөзүн ким угат? Элдин ыйы, элдин үнү угулбай калгандыктан, канчадан бери калкып жаткан элдин каары кайрадан ойгонду. Эми парламенттик шайлоо алдында айтыла турган сөздөр угулат болду бекен деген үмүт менен бийлик тарапты жалт караган эл жер үй менен жексен боло турган келечекти карап үн сала баштады. Жергиликтүү элди түйшүккө салып муңкангандары эмне? Жер үй кенинин 40% Орусия жараны Муса Бажаевга, 40% Төбөт Токмоктук Орусиянын жараны маркум Алижан Ибрагимовго, 20% Өмүрбек Бабановго тиешелүү, мамлекеттин үлүшү 0. Орусиялык президент Владимир Путиндин онлайн аркылуу жер үй кениндеги комбинатты ачышынын себеби ушундай болгон. Орусиянын үлүшү 80% болуп турса, жер үй кенинен көлөмдүү канадалыктарга тиешелүү кум-төр тууралуу ооз ачпаган Орусия жана орус эли үчүн патриот Путин чыгаары бышык. Башкасын коюп манасты айт демекчи. Талас жеринин жана элинин ирдүү экологиялык келечегине байланган жер үй кенинин орусиялык Альянс алтын компаниясына сатылышына Өмүрбек Бабановдун тиешеси бар. Убагында Восток Геал добыча компаниясынын президенти Муса Бажаев менин досум дегени жана жер үй кенинде бул арзыматтын кызыкчылыгы бар экени бүгүнкү күндө тастыкталып жатат. Бир кездеги Альянс май куюучу заправкалар түйүнү Муса Бажаевга жана Өмүрбек Бабановго тийиштүү болгону
карапайым калктын эсинде. Бул тууралуу Өмүрбек Бабанов өзү да Бажаев менин досум Альянс экөөбүздүкү деп ачык эле айтып жүргөн. Бул генде да көйгөйлөр бар. Биринчиден, генди казып жатканда экологиялык маселеси биринчи орунда турат. Генди казып алып жаткандар үчүн баары бир аларга эмне алтынды казып алып кете беришет. Экологиялык маселеси жайкалып жаткан жер үй жайлоосунун бузулушу элдин мойнунда калат. Бул маселе жер үй алтын генине бир аз акча каражаттарын ыргытып, миллиардтаган пайда көрө турган инвесторлордун башында оорутпайт. Мейли инвесторлор кимдир бирөөлөрдү ортого салып алтын казып алуу үчүн инвестицияларын алып келишкени менен экологиялык маселеси оорбойдон калат. Жерене кайрадан түйшүктүү көз жашын төгүүнү баштайт. Экинчиден, Восток добыча компаниясы мамлекеттин бюджетине лицензиялык келишимдердин негизинде $100 миллион төлөгөн. Ачык айкындуулук жоктугунан пайдаланып, ушул төлөнгөн $100 миллион тиешелүү жерлерге жумшалдыбы же кимдир бирөөлөрдүн кекиртегине кирип кеттиби? Жергиликтүү элдин шегин жаратып турат. Муну ошол кезде ушул иштерге тиешеси бар бүгүнкү республика лидери болуп жүргөн Мирлан Жээнчироев билер бекен. Үчүнчүдөн, жер үй алтын генин алып жатышканда компаниянын кожоюндары аларга таянышкан жергиликтүү бийлик бул долбоор боюнча алтынды кайра иштетип чыгаруу үчүн заманбап эң жаңы үлгүдөгү технологияларды пайдалана турганын кайра кан какшап турган. Заманбап эң жаңы үлгүдөгү технологиялар кайда же алтын генин алуу учурунда гана элдин көзүн будамайлап алдоо болгонбу? Төртүнчүдөн, алтынды өндүрүп жатканда колдонула турган химиялык продукттарды нейтралдаштыруу максатында эмне иштер жүргүзүлүп жатат? Таштандыларды сактай турган жайлар даяр болду беле? Жер үй карьерасынан руда казылып алганда долбоор боюнча 1 тонна рудада баалуу металлдын саны 3,6 грамм болсо, суу менен гидрометаллургиялык аракеттерди жасаган соң 3,2 грамм гана калат дешет. 0,4 грамм алтын каяка кетээрин ким билет? Андан соң көптөгөн тазалоолордон улам муну тазалаган таштандылар каяка кетет? Бешинчиден, алтын кайра иштетүү технологиясында цианидти колдонуу зарыл. Алтынды рудадан эритип бөлүп алуунун негизги процесси металлдашкан чанда цианид куюлуу менен ишке ашат. Эгер бул металлдашкан чаңдар кырсыкка учураса эмне болот? Алтынчыдан, таштандыларды сактай турган жайларга чейин алтын жуулат экен. Ушунун суулары жана таштандылары сыртка чыгып өзөн дарыяларды булгай турган болсо, чоң экологиялык кырсыктарга алып келбейби? Жетинчиден, таштандыларды сактай турган жайларда кандайдыр бир мөөнөткө гана сакталат. 5-7 жыл иштелген соң ашып кетсе 20 жылга сакталар. Биз келечек муундарыбызга иштен чыккан таштандыларды сактай турган жайларды калтырабызбы? Мына ушундай көйгөйлүү маселелер жер үй алтын генин иштетүүнү 30 жылга чейин токтото туруу боюнча жергиликтүү элди мораторийге түртүп жатат. Муса Бажаев 1966 жылы Чечен Республикасынын Грозный шаарында жарык дүйнөгө келген. Группа Альянс АК-сынын президенти, жер үй алтын генинин ээси. Жер үй алтын гени боюнча Бабанов менен Бажаевдин байланышы боюнча ММК беттеринде көп жазылды. Ошону менен катар Альянс алтын ЖЧКсы Кыргызстанда 2015 жылы катталган. Анын негиздөөчүсү жер үй алтын генин иштетүү боюнча конкурста жеңишке жеткен Восток Геал Добыча АК-сы. Өз кезегинде Восток Геал Добыча Муса Бажаевка тиешелүү болгон Русская Платина компаниясынын алдындагы фирма болуп саналат. Ал эми Альянс алтын ЖЧКсынын 20% үлүшү Өмүрбек Бабановго караштуу фирмага тиешелүү экенин маалымат каражаттары чуулдатып келатат. Маалым болгондой, жер үй генин толук кандуу ишке киришүүсү оңой олтоң болгон жок. Экологиялык маселелер ар дайым көңүл чордонунда болуп, жалпы эл Альянс алтын компаниясынын жүргүзгөн саясатына каршы болуп келген. Аталган компания негиздеген Бакубат Талас фонду Талас облусундагы ар кандай социалдык долбоорлорду каржылап, фонддун аркасы менен облустагы бир топ социалдык экономикалык маселелер чечилип жатканы жалпы элге маалым болгондон кийин гана элдин компанияга болгон ишеними жогорулады. Эл менен иштөөдө Бакубат Талас фондунун ишин коомчулукка ачык айкын жеткирүүдө апрель революциясынын баатыры, белгилүү журналист, коомдук ишмер,
Учурунда ушул фонддун директору болуп иштеген Асылбек Анарбаевдин эмгеги зор болду деп белгилейбиз. Умар Анарбаев жумушун ачык айкын жүргүзүп, фонддун каражаттары кай жакка жумшалып жатканын бир тыйынына чейин жалпы коомчулукка жана түздөн түз жетекчилигине отчет берип, жигердүү эмгектенип жаткан. Башкача айтканда, Альянс Алтын компаниясы менен элдин ортосунда мамилелердин жөнгө салынышына зор салым кошуп жаткан. Бирок тилекке каршы жылан чакпай жылкы теппей эле Умар Анарбаев өз ишин жогорку деңгээлде аткарып жатса дагы, далысына бычак сайышып, Өмүрбек Бабанов өзү кийлигишип, эч себепсиз эле жумуштан алып койду. Көрсө Бабановдун кудасын Умар Анарбаевдин ордуна отургузууну көптөн бери көксөп жүргөн экен. Өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илген Бабановдун мындай куйтуу саясатына таластын эли, анын ичинде Апрель баатырлары нааразы. Бабанов Талас облусун каалагандай калчагыдай, ал өзү деги ким? Акимби, губернаторбу, же жер үйдүн жападан жалгыз кожоюнубу, же Талас облусунун кадр бөлүмүнүн жетекчисиби? Эмне үчүн кийлигишет? Жер үйдө үлүшү бар болсо, мыйзам чегинде, келишимдин чегинде пайдага туйтунуп жүрө берсе ким кой деп жатат? Бабанов Альянс Алтын ишканасынын ички иштерине кийлигишкенге кандай акысы бар? Талас облусунун жетекчилиги эли менен эсептешпей жана акылдашпай туруп, Бабанов өзүнүн кудасы Баатыр Качкынбаевди Бакубат Талас фондуна директор кылганга кандай акысы бар? Угушубузга караганда, жогорку бийликтегилерге Таластын жана жер үйдүн маселеси мага койгула, мен жайгарам дейт экен. Бабанов өзү ким? Таласты жайгаргандай? Таласта губернатор деген облус жетекчиси бар. Же ал менен эсептешпесе, же эл менен эсептешпесе, Таласка бир чырпык сайбаган Бабановдун кайсыл кадыры бар? Кудасы алгылыктуу иштесе да бир жөн эле. Ал киши Бабановдун оозун карап, өгүз өлбөсүн, араба сынбасын таризинде иш алып барат экен. Бабановдун макулдугусуз өзү билип, облустун муктаждыгына бир сом которуу да колунан келбеген соң, мындай мажирөө жетекчинин элге эмне кереги бар? Угушубузга караганда, Качкынбаев учурунда Бабановдун жеке менчик Кыргызстан банкынын жетекчиси болуп иштеп, аркасында бир топ калбыр иштер чубалып, Бабанов экөөсү ыркы кетип кайра табышкан экен. Ушундан улам азыр элдин арасында нааразычылыктар башталды. Андан көрө ардактуу эс алууга кетээрине бир жыл калган фонддо жетекчи болуп иштеген Умар Анарбаевди кайрадан өз ордуна алып келип баштаган иштерин, облустагы элге керек актуалдуу долбоорлорун аягына чыгарууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Анткени Умар Анарбаевдин ишинде эч кандай кемчилиги, мыйзамга каршы келген жагдайлар болгон эмес. Альянс Алтын компаниясы жылына 150 миллион сомду элге бөлгөндөн кийин ал элдин кызыкчылыгына жумшалышы керек. Умар Анарбаев элдик адам болгондуктан каражатты бир тыйынына чейин калыс бөлүштүрүп, эл ичинде Бакубат Талас фондунда болгон ишенимди арттырган. Бул жер үй кенинин иштешине, облустагы коомдук саясий стабилдүүлүккө зор өбөлгө болгон деп белгилейбиз. Демек, Таластын элине бөлүнүп берилген каражатты Бабанов менен анын кудасы Баатыр Качкынбаевдин каалагандай калчаганга аталарынын акысы жок. Азизбек Келдибеков, Булак Назар Ньюс, Чекит, KG.